Илим айтсаңыз, ушул баягы мамлекеттик сатып алуулар боюнча дары-дармектердин ушул проблемасы жетпей атабы, же болбосо ортодо жанагындай жемкорлук, коррупция маселеси болуп атабы? Ушул бүгүнкү ушу жолугушуунун негизги максаты? Бүгүнкү жолугушуунун негизги максаты бул мамлекеттик сатып алуулардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Ошо дарыларды сатып алууда мамлекет баягы экономдуу жана эффективдүү сатып алууларды жүргүзүү үчүн дагы бир механизм сунушталып жатат. Бул ушу атайын адестештирилген эл аралык уюмдар менен иштешүү. Ошолордун механизмин колдонуп, эл аралык деңгээлде сатып алууду уюштуруу максатында жүрүп жатат да. Азыркы күндө биздин сатып алуулар мыйзамына ылайык сатып алуучу бул бир гана мамлекеттик орган болуп эсептелет же муниципалдык орган болуп эсептелет. Анан түз сатып алыш керек да. Биз ушуну сунуштап атабыз. Ушу эгерде мамлекеттик органдар ушу эл аралык механизмдер болот, ошолорду колдонсо, бир топ арзан жана бир топ эффективдүү сатып алуулар жүргүзсө болот дарылардычы. Ошо биздин максат бүгүнкү иш-чара ошолорду талкуулап жакын арада ушу мыйзамга толуктоо, сатып алуулар мыйзамына толуктоо жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө талкууланып жатат. Ошол баягы жемкорлугу жок, ортодо ортомчулары жок дары-дармектерди социалдык жактан камсыз болгондорго мындай жеткиликтүү сатып бериш үчүн, сатып алууларды аткарыш үчүн жанагындай Айбар айткандай эме керекпи? Попечительский совет. Ал бир механизмдердин бири. Бул жерде бизде 2-3 механизм сунушталып жатат. Бирөөсү ошол жанагындай сатып алып аткан мамлекеттик ишкана жана органдардын базасында ушундай попечительский совет деп коебуз, ошолорду түзүү. Анткени алар ошо сатууларга өздөрүнүн салымын кошуп, катышып, ошо ачык айкындуулукту камсыз кылууда алардын өбөлгөсү чоң болмок да. Экинчи механизм бул ошо эл аралык адистештирилген уюмдарды ушул сатып алууларга тартуу мамлекеттик. Бул мына биздин коңшу өлкөлөрүбүз Казакстан, Украиналар ушу өзлөрүнүн баягы практикасында муну жүргүзүп атышат да. Анын эффективдүүлүгү бүгүнкү күндө ачык көрүндү. Алар бир топ акчаны үнөмдөп, ага дагы баягы үстүнө дарыларды алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Пландалган өлчөмдөн дагы көбүрөөк дары сатып алганга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Чоң рахмат.